жылдын 27 февралында Москва шаарында мамлекеттик Кремль сарайында Кыргыз Республикасынын, Россия Федерациясындагы жана Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы Эри Шарка кайчылаш жылынын ачылыш аземи болуп өттү. Алгач эки өлкөнүн мамлекет башчылары сөз сүйлөп, Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы союздаштыктын рухун жана стратегиялык өнөктөштүктү жана бардык тармактагы кызматташтыктын интенсивдүү динамикасын канаттануу менен белгилешти. Региональной стабильности, сотрудничают по военной линии, как на двусторонней основе, так и в рамках организации договора о коллективе. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстанда алыста жүрсөңөр да, ар бириңер ар дайым биздин оюбузда турасыңар. Россиянын жана Евразес мамлекеттеринин жетекчилиги менен бирге сиздердин жашоо, окуу жана иштөө шартыңарды жакшыртуу ишибизди мындан ары да уланта беребиз. Андан соң кыргыз-орус маданият жана искусство чеберлеринин катышуусунда ири программада концерттер тууланды. Гала концертти ичине аламды батырган Манас эпосу ачып, улуу жомоктун нарк населе келген коноктордун кан тамырына жүгүргөндөй болду. Анын артынан Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбль өзгөчө аткаруусундагы чыгарма менен Акмарал бийчилер тобунун көз жуусун алган бийик келгендерди суктандырбай койгон жок. Кыргызстандык комузчу Залкарбек Дүйшөнбек уулу жана Россиянын Осипов атындагы Улуттук академиялык эл аспаптар оркестринин мүчөсү Александр Николайчук комуз менен балалайканын ширелишкен күлсү элдин жүрөгүн балкытып, залды шаңга бөлөштү. Россия Федерациясынын кино жана театрынын актрисасы Анна Большова Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасындагы Толгунай менен Жирененин монологун айтып, актрисанын көзүнөн мончоктоп аккан жашы ошол жерде отургандарды кайдыгер калтырган жок. Ошондой эле сахнага СССРдин эл артисти Залкар комузчу Самара Токтакунова Акак ансамблинин комузчулары менен Атай Оңонбаевдин кереметтүү машботоюн бирге чертип, аягында концерт достук ыры менен жыйынтыкталды. Эки элдин ынтымагына бирдигине уюштурулган концерттен көрүүгө болорун айтып өтүштү. Атын атаса куту сүйүнөт дейт. Мынандай жакшы мероприятие болот Москвада. Ошону жакшылап өткөрөлү деп бир топ убакыттан бери аябай даярданды биздин артисттерибиз, музыканттарыбыз. Анан өзүңүздөр көргөндөй жыйынтыгы жакшы болду. Эки элдин байланышы бекемделип атат. Ылайым ошондой болсун. Анан өзүбүздүн жердештерди, кыргыздарды мынау жерден көргөндө биз жүрөгүбүз элжиреп кадимкидей кубанып атабыз. Кыргызстанда жүргөндө эле сезип атабыз өзүбүздүчү. Ушунчалык бири-бири менен жакшы мамиледе болуп, чогулушуп, мынауындай келип 6000 киши отуруп, ушундай концерт көрүп, бир тууганчылыгыбыз арта берсин. Ушунчалык бир зал толтура 6000 киши бата турган чоң залга толтура болду. Албетте Башкортостанда болду, бирок көпчүлүгү кыргыздын кыз-жигиттери болду. Анан эки президент келди. Путиндин болсо салмагын баарыбыз билебиз ким экенин. Биз өзүбүздүн президентибиз иши кылып атмосфера жакшы болду. Концерт деңгээли өтө бийик болду. Эми бир жыл ушундай мероприятие орустук театрлар барат окшойбуз гастролдорго, концерттик программалар менен алар бизге барат окшойт Бишкекке. Мындай көп болчу эле да. Эми болгон күндө дагы биздин чоң кошунабыз. Бүгүн ушул биздин мекендештерибизге, Россияда жашап жаткан мекендештерибизге бүгүнкү мына биздин концерт абдан бир чоң дух берди го деп ойлойм. Себеби биздин Залкар баягы таланттарыбыз Манастан баштап комуздун ыргактарын укканда өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөр бир титиреп кетти болуш керек. Ошондуктан мен эң биринчи иретте ушу өзүбүздүн мекендештерибизге ушу жан дүйнөңөр бүгүнкүдөй толкупташып турушун, анан аманчылыгыңарды каалап кетем. Албетте өтө чоң бир тарыхта калчу окуя. Россия Федерациясы мындан мурун бир топ өлкөлөр менен мындай канатташуулун өткөргөн. Бирок Орто Азия аралыгында биринчи жолу Кыргызстан менен өткөрүп атат. Бул жылдын аралыгында биз ошол маданий чөйрөдөгү бир топ иш-чаралар бар. Ошол иш-чараларды ортого өткөрүп, мен ойлойм, эки өлкөнүн ортосунда буга чейинки болгон ынтымакты андан да бекемдеп, мындан кийин келечекке кадам таштайбыз деп ойлойм.
бул нерсе абдан жакшы, жагымдуу, ар бир кыргызстандык үчүн чоң утуш. Ошондуктан баардыгыбыз колубуздан келишинче баардык чөйрө боюнча колдошубуз керек деп ойлойм. Бүгүн ушул жерге келип эки мамлекет башчыларынын алдында достуктун, ынтымактын бекемделишине биздин да ырчылардын салымы зор болгонуна аябай кубанып турабыз да, өзүбүзчө кубанычыбыз койнубузга батпай. Кудай буйрса биздин мына өзүбүздүн президентибиз белгилеп кеткендей, биздин көп жылдык өнөктөшүбүз, биздин ишенимдүү өнөктөшүбүз Россия мамлекети менен кыргыз элинин бир жакшы алакасы, жакшы мамилеси болуп турат. Мына ошол алакага, ошол мамилеге биздин ырчылардын дагы өзүбүздүн бир кошкон салымыбыз жакшы болуп турат да, ошол бизди кубандырат. Бүгүнкү кече өтө жогорку деңгээлде өттү. Биздин мекендештер ойлойм мындай канааттандырарлык программа болду дейм. Анткени бул биздин ошо эки элдин ынтымагын, достугун бекемдеген аябай жакшы иш-чара. Эми мындан кийин дагы ойлойм, ушул Москва жергесинде, Россия жергесинде жашаган кыргыздарга бир канча жеңилдиктер болуп, жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, жашап иштегенге түзүлөт деген ойдомун. Бүгүнкү концерт мага аябай жакты. Эки элдин биригүүсү ушунчалык бизди сыйлап, урматтаганы, ушул орус элинде дагы, улуу державада дагы биздин баркыбыз бардыгына мен ыраазымын. Эки элдин ынтымагы күчөй берсин. Биздин президенттин дагы сөзү аябай жакты мага. Бардыгы жакшы өттү концерт. Жакшы, көңүлдүү болду. Бүгүн Кыргызстан үчүн аябай кубанычтуу күн болуп атат. Достук өлө берсин. Баягы бир туугандай эле болуп калдык да 70 жылдын ичинде. Жана Алкул Осмоновдун ырындай Россия бир боор энем дегенде эле ушундай жакшынакай кечелерди көрүшүп турабыз. Кыргызстаныбыз өлө берсин, өсө берсин, Россиядай бай болсун, элдерибиз Кыргызстанга кайрылып келсин тез арада. Ошо баарыңарга тынчтык, ачык асман, үй бүлөлүк бакыт. Чындыгын айтканда бүгүн аябай сонун болду. Эки мамлекеттин бириккени, ошол эле моментте это такая эмоция, да, вот видим, да, сегодня, что происходило, и такое ощущение было, что я уже в Киргизии нахожусь. Бир күтүп атканбыз бүгүн. Сонун болду, Кудай кааласа, жакты баарыбызга. Мадина Жапарова, Гүлдесе Капарова, Ашур Мамалатипов, Супара каналы, Москва шары, 2020 жыл.